ورحمة الله وبركاته. يقول الإمام صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وأدام الله نفعه في الدارين آمين إلى أن قال في كتابه المسمى النقاية بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البيع. Kitaplarda başlaganda jөн эле kitap деп кете берет эле, бирок бүгүн бисмилла менен баштады. Анткени чамасы үзүп келип туруп, ушул жерге келгенде токтоп, анан кайрадан улантса керек. Ошон үчүн бисмиллахир рахманир рахим китабул бай дейт. Соода китеби. Соода китеби дегенде эмне деген сөз десе, бул шарият боюнча адал соода деп эсептелген бай сооданы, тижаратты баяндап берүү жана арам соода деп эсептелген сүткорлуктун арам экендигин баяндап берүү деген сөз. Ошондой эле бузук келишимдерди баяндап берүү деген сөз. Hazreti İmam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den айтышты: "Ala tusannifu shay'an fi zuhdi." Takvalık, zuhd жөнүндө bir kitap жазбайсызбы dedi. Degende faqala qad sannaftu kitabal bay'i. Men sooda kitabын жазып койдум dedi. Анын максаты bayantu fihi ma yahillu wa ma yahrumu. Aram болгон эмне, адал болгон эмне экенин мен баяндап бердим dedi. Анткени зухуд таквалык деген сөз бул харамдан алыс болуп, халалга кызыгуу деген сөз. Таквалык намаз менен болуп, анан бирок процент жеп аткан болсоң, даватка күнүгө чыгып атып, бирок сен мисалы үчүн арак сатып аткан болсоң, ал таквалык эмес. Таквалык арам аттуунун баарынан алыс болуп, адалга, туурага аракет кылуу. Ошол маселе таквалык биринчи. Анткени кээ бир адамдар намаз окуганда рахат алып көргөн дагы ошого көнөт, бирок башка нерсе адал эмес болуп калат. Ошондуктан таквалык эмне? Адалга аракет кылып, арамдан качуу dedi. Пайгамбарыбыз алейхиссалам bir adamдын узак сапарда жүрүп, аябай жүдөп, кыйналып, "Я Роббу, я Роббу" деп дуа кылса дагы, анын дуасы кабыл болгонун айтат. وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. Anın jegeni aram, içkeni aram, giygeni aram, aram menen azıktangан, kaydan anın duası kabul bolsun dedi. Ошондуктан таквалык бул ошол адал оокатка келип такалат да, адал оокат адал арам экендигин соода менен билебиз. Демек мына ошол китабул бай. Бай араб тилинде ихражу шей анил милки би малин. Өзүңдүн милкиңдеги, өзүңдүн менчигиңдеги бир нерсени ордуна бир нерсе алып, өзүңүн менчигиңден чыгаруу деген сөз. Мисалы үчүн, сенин менчигиңде калпагың болсо, сен бирөөдөн 100 сом алып туруп, ордуна менчигиңдеги калпакты чыгарып берүүнү бай соода деп сатуу деп айтылат. Сатуу. Бир жерде өзү сатуу китеби, бай сатуу. Бирок эмнеге соода десе, соода сатуу жана сатып алуу. Ошон үчүн ошонун бирөөсүн гана сатуу дегенди коюп туруп, анан биз соода китеби деп айтып жүрөбүз. Бирок ошол эле учурда сатуу деген сөз, бай деген сөз сатып алууга да иштетиле берет. Араб тилинде кээ бир сөздөр бар, буга дагы тигиге дагы иштетиле берет. Мисалы үчүн баа десе, бул сатты дегенге дагы иштетилет, анан сатып алды дегенге дагы иштетилет. Ошондой эле иштара деген сөз бар, бул дагы сатып алдыга иштетилет, жана саттыга дагы иштетиле берет. Бирок көп эсе баа дегенде сатты, иштара дегенде сатып алды мааниси колдонулат. Бирок Кур'ан-ы Каримде, пайгамбарыбыз хадисинде кээде баа деген этиш келип туруп, ал сатып алды маанисинде колдонулат дагы, кээде ошол иштара же шара деген этиш келет дагы, сатты маанисинде колдоочулар бар. Демек, ошол араб тилинде ушул сөздөр, буну лафз муштарак деп коебуз. Кандайча айтылышы бир, бирок мааниси эки башка. Ошон үчүн жанагы башка бир нерсе менен аны таавил кылып, муаввал кылып, же муфассар кылып түшүнөбүз. Шариятыбызда усул фикта 3 түр түшүнүк бар. Муштарак, муаввал, ана муфассар деген. Муштарак деген айтылышы бир болуп, эки башка маанини көрсөткөн. Мисалы үчүн кой дедик. Кой дегенде козун агасы койду айтабыз. Анан кой дегенде бир нерсе ордуна койду айтабыз. Анан бир нерсени койбо дегенде антпе кой деп айтабыз.
Toktu деген söz, gördün mü? Koy деген söz, bir nesini oradan koy degenge de aytабыз, koy деген söz тийбе дегенге de aytабыз da. Эми ошону koy деп айтканда, ошол кайсынысына барат? Бул лафз муштарак. Тияка бияка кете берет. Десек, ошону сүйлөп аткан адам өзү айтышы мүмкүн, менин максатым муну болчу деп. Ошол сүйлөп аткан адам өзү түшүндүрүп берсе, бул муфассар болот. Сүйлөп аткан өзү эмес, аны бир абалдардан, башка бир нерседен түшүнүп алсак, анда ал муаввал болот. Демек, бу жерде ошол жанагы хадистерди, аяттарды окуп атканда кайсыл маана экендигин ошол башка аяттан билебиз, же ошону тафсир берген алымдардан билебиз. Кээде муаввал болуп билет, кээде муфассар болуп билинет. Мисалы үчүн Кур'ан-ы Каримде жанагы айыз көргөн аял идда күтүп атканда саласата куру, 3 кур деп айтылынса, кур деген сөз араб тилинде айызга да айтылынат, анан айыз көргөнгөн тазалыкка да айтылынат. Ханафи мазхаб биз аны айыз деп билсек, Шафи мазхаб аны тазалык деп билет. Бул лафз муштарак ошого кетет. Айдор ар кимдин өзүнүн далили бар. Демек, бай деген, сода деген китеби, сатуу, иштара, сатып ал деген китептин бардыгы булар эмне сөздөр, муштарак сөздөр экен. Жана баасы канча экен деген ушул сөздөн чыккан турбайбы? Ба сатты деген сөз да баасы канча деген ушундан алып чыккан. Ооба. Баа деген сатты, ябиу сатат, байу сатуу. Да? Тижарат ал соода кылды деген сөз, тижарат дегени. Кошулат, ошондо сатат, анан сатып ал, ошону тижарат болду деп айтат да. Ошон үчүн мына китабы тижарат деп келбейт. Биз мына тижарат соода деген го. Bu yerde satуу kitebi dep kelet, bирок biz daima kotorgonda soda kitebi dep kotorup жүрөбүz. Түшүнүктүүбү? Мына ушул китабul бай тижаратты айтып берет. Силерде окулуп атабы бир нерсе? Намаз окуп атат. Кудай кабыл кылсын. Huwa mubadalatu malin bi malin bi tarazin. Soda деген эмне? Бул деген сөз малды малга ыраазылык менен алмаштыруу дейт. Менин малым бар калпак деген, сенин колуңда мисалы үчүн наның бар. Нанга калпакты алмаштырабыз, бирок ыраазы болгон абалда мына ушул сода. Азыр эми акчага деп атпайбызбы? Бирок акча деген кече чыккан нерсе. Эгерде дагы кризис күчөйө берсе, эртең кайра ушуга өтүп кетебиз бардыгыбыз. Мен сага бир жылкы берем, ордуна сен бир үй менен бир козу кошуп бер. Мен сага 2 будай берем, сен мага деген 1,5 фасоль бересиң. Сода асли ушул. Малга малды алмаштыруу. Анан бирок кээде азыраак көбүрөөк болуп башка болгондо анан адамдар кийинчерээк жанагы малдарын жетелеп жүрүш кыйын да. Анан үйдө алтыным бар дейм. Алтыны бир кабатты көтөрүп жүрүш кыйын. Ошон үчүн алтыным бар деп туруп, кагызга бар жаздырып туруп, анан мына 5 килолук алтын, 100 граммдык алтын деп алиги чек жазып бергенде чектен башталган. Анан кагазын көтөрүп барсаң, үйүндөгү жана кызматчысы ошол алтынды сага берет. Ошентип толтуруп кагаз акчалар, үйдөгү бар алтын, ошо алтындын документи. Көрдүңөрбү? Өзү кагаз эч айырмасы жок. Биздин көтөргөн акчаларыбыз менен туалет бумажка көтөргөн кагаз. Көрдүңөрбү? Просто бул кагаздын кымбаты ушунда турат, ал деген тиякта бар алтынга жазылган справкасы. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн айтышат, кагаздын өзүнө зекет берилеби, жокпу деп, кагаз акчага деп. Азыркы учурда дүйнөлүк чоң жанагыдай бир аферизм жүрүп атат дагы, долларды чыгарып атып туруп, анан ар бир доллар чыгарган сайын аркасында алтын туруш керек. Бирок адамдар аны текшербеген себептен алтыны жок эле доллар чыгарып атат дагы, кадимгидей кагаз кылып чачып атат, биз алып эле ошо менен адамдарга алданып атабыз да, бул бүтүндөй адамдардын баарын алдоо деген сөз. Ошон үчүн экономикада качан жанагыдай инфляция, качан жана банкрот башка деген болбойт, эгерде акчалар өзүнүн түп баасына келсе, алтын болсо. Алтын акча менен жүргүзө турган болсо, кандай эч убакта баасы түшпөйт, канча алтын бойдон тура берет, дайыма жоголбойт. Ошондо адамдар алданбайт. Азыркы учурда система бирөөнү бай кылып, бирөөнү кембагал кылып алдай турган жол ошол доллар чыгаруу. Бул бир МПО чыгарат. Америкалык бир МПО доллар акча чыгарат дагы, анан бизге жөнөтөт, болду ушу, мынакей бизде китеп чыгарат, туалет бумажка чыгарган, башка чыгаргандай алар акча чыгарат. Анан ошону биз алып, ошо менен жыргап сактап жүрөбүз, болбосо мал жөн эле кагаз. Кагаз качан күчүнө келет? Ошонун ордунда алтыны болсо, бирок андай жок деп айтылат. Көрдүңөр туугандарым. Ошентип жанагы жөөттөр, башкалар экономикага кирип, өзлөрүнүн көз карашы менен кирип, ана бизди алдайт. Динибизде малды малга алмаштыруу. Чындыгында ал ошо кагаз акчаң алтын жок болсо эчтеке арзыбайт да, жылытпайт сени. Андан көрө жанагы 9 кабат тонуңдан токтучагымдын терisi артык деген сөз бар. Билесиңер ушуну? Бул сынган кылычта келет.
Kokondun hаны Rahmatullah gelip, Bişkek çevrene gelip, anan gelgende beyakta jamgır jap, kar jap, ana arasında Özbekler, Kırgızlar bardı, el bar da Kokon handığına karaganda. Ana jana kımkap çapan gibi nары ver, jel verip basıp atkan, oşol Bukhara, Samarkandtın bardığı möndür jağın içi ötüp, jaman bolup, ana baykuş Kırgızın prostoy giyinet, ana jana terdigi var. Atın üstüne koygon, al kozusun ter eken. Oşonu alıp epte içine orup kalıp, ana oşok aytkan eken de 9 kavat tonundan toktu çağımdın terisi arttık dep. Anın sыңарында itke temirdin keregi dep, kede bizge kagazdın keregi jok bolup atar. Oşon üчүн azыр биздин өкмөт башчысы айтып атпайбы, биздин Кыргызстандагы өз yüzüne акча жүгүртүүлөр сом менен болсун деген. Бул бир аз болсо дагы алдануудан чыгуу деген сөз. Бир аз болсо дагы алдануудан чыгуу деген сөз. Көрдүңөр тууганым? Мисалы үчүн кайсы бир өлкөдө, ушу чыгыш тараптуу өлкөдө, Япония эмес, Сингапур кайсы бир жерде эч убакта долларды сөз көрбөйт. Кичине эле өзгөртүрсө доллардын курсун сразу базардан чыгарып берет, анан кой деп өзгөртүрбөйт. А бизде болсо мынакей көтөрүп түшүп кетип, канчадан давлениеси көтөрүлүп, канчадан мажыраш талак берип, өзү чогулуп атат. Өлгөнү элек, бирок өлгөндө эле болушу мүмкүн анча-мынча. Демек, малды малга ыраазылык менен алмаштыруу. Эң маселе ыраазылык. Мисалы үчүн бизде кыймат деген бар, анан саман деген бар. Мисалы үчүн муну китептин кыйматы, ана муну китептин саманы. Бул кандай сөз? Кыймат деген китептин өзүнүн туруктуу өзүнүн баасы, саман деген мен берип аткан акча. Мисалы үчүн китептин чыгышы турушу 100 сом боло турган болсо, мен аны 80 сомго сатышым мүмкүн, же 120 сомго сатышым мүмкүн. Демек өзүнүн баасы 100 сом бул кыйматыл китап, китептин кыйматы. Ал эми акчасы саман бул 80 сом же 120 сом же 96 сом мен баалап берген неме. Көрдүңөрбү? Демек кыймат ана саман деген нерсе бар. Ошол сыяктуу адам ыраазы болуп эки тарап бири-бирине товар алмаштыруу жүрсө, мына ушул шарият боюнча соода деп эсептелет. Ыраазылык болуш шарт. Базарга барганда айтат го, мен товарга канчасы кошсом болот? Жок, ыраазы болуп алып атабы? Ыраазы болуп берип атасыңбы? Болду. Болгону шарттары бар, алдаба. Кытай дегенде өчүрүп Кыргызстан деп жазба, же Түркия деп жазба. Размерин алдаба. Башка кылба, бирок баасын айт, ушундай деп. Ыраазы болсоң, ыраазы албасын. Бир гана учурда болот, айылдан эми түшкөн, тоодон эми келген, же алданып калган адамдар боло турган болсо, анда булардын ыктыяры менен берилет, ал өз убагында келет. Wa yan'aqidu bi ijabin wa qabulin. Sooda işke aşat, icap jana kabul menen. İcap, kabul деген söz, bul aluvchi menen berүүчүнүн sözü. Satuvchi aytishi мүмкүн. Men satam, kalpak satam 5 сом деп satuvchi aytishi мүмкүн. Анан бирөө келип, мен kalpakты алдым 5 сомго десе, мен kalpak сатам деген satuvчунун биринчи сөзү ijap болот дагы, алдым дегендеги kabul болот. Же бирөө айтышы мүмкүн, 5 сомго kalpak алам, кимде бар 5 сомго kalpak алам деп атса, сатуу алуучу. Бирөө келип туруп, мына мен саттым сага kalpak 5 сомго десе ала турган болсо, демек бул убакта сатып алуучунуку ijap, сатуучунуку kabul болуп калат. Айырмасы жок. Соода маселесинде сатып ал, кимиси биринчи айткан болсо, ошонуку ijap, экинчи жооп бергендеги kabul боло берет. Сөз түрдө сатуучу биринчи айтып, сатып алуучу кийин айтыш шарт эмес. Ошондой. Соода маселесинде эки тараптын кимиси биринчи үн чыгарып сатам десе, же сатып алам десе, ошонун сөзү ijap. Ijap деген испат, испат деген сооданын башын бекемдеди деген сөз. Соода чыкты деген сөз. Аны экинчи бирөөгө илип алыш керек болот, мен сатам же мен сатып алам деп. Демек экинчиси kabul. Бул чыгарганды кабыл кылды деген маани. Ооба. Ошон үчүн соода сатыкта ijap, kabul менен соода байланат. Ijap, kabul кандай болот? Бирөөсү айтат, мен саттым сатып алдым деп айтат, экинчиси саттым сатып алдым деп жооп берет. Айырмасы жок. Сатуучу, сатып алуучу кимиси биринчи болсо боло берет. Мисалы үчүн боло берет. Би лафзы мазин. Өткөн чак сөзү менен болсун дейт. Өткөн чак сөзү менен болсун. Саттым, сатып алдым. Бердим, алдым. Өткөн чак. Куду никедегидей. Түшүнүктүүбү? Өткөн чак. Анткени келер чак болсо, жок, сага сатам деген, бирок качан сатам айткан эмеспи сага деп, адамдар кичине минтип өздөрүнчө бир неке жол издеши мүмкүн. Ошон үчүн саттым, сатып алдым дегенде ниетиндеги бар нерсени өткөн чак менен айтып аткан учурда болду же сооданы бүтүрдүм деген маана. Ошон үчүн соода келишиминде эгерде үн менен боло турган болсо, өткөн чак болуш керек. Экөө тең. Сатканы дагы, сатып алганы дагы. Саттым жана сатып алдым деп. Демек соода келишимде биринчи маселе үн менен болот. Үн менен базарга барып
Manga satasыңбы? Бар барака. Сатасыңбы? Саттыңбы? Алдыңбы? Алдым, саттым деп. Берем десе, жок, берем деген ода. Жок, бер деш керек. Берем, жок, бер деш керек. Ана бердим, бар барака бердим десе, анда алдым дейсиң, сода бүт тамам. Аллаху акбар. Анан келер жак менен берем деп басса, берем деген менен кийин барсаң, бербей койсоң күнөөкөр болбойт. Анткени мен сага берем деген, иншалла мен бербей калдым деген сөз болот. Ва би таатин мутлака. Ошондой эле кээде сөз болбосо дагы алып берүү менен болот. Алып берүү дегенде народныйга барасың. Азыр маркет ачылып, Фрунзе маркет деген. Барсаң жазып койгон бааларын. Сарымай мынча пул деп. Барасың да апарып көтөрүлүп жанагы магазинде эсепте отурган кызга астына тыштайсың ушундагы. Тыштап тыйынды бересиң, ал сен бетин карап деле койбойт. Майды карат, тыңды өткөзөт, тыйынды алып берип кой. Бул алды берди. Мына ушулдагы соода саттык. Бирок алымда талаш маселе. Көп буюм болсо сөз түрдө үн чыгыш керек, аз буюм болсо анда алды берди менен бүтө берет дейт. Көп болгондо кандай десе, кол кесиле турган буюм болсо, андан жогору жагы көп буюм болот, кол кесилбей турган урдаса буюм болсо, андан бер жагы аз болот дейт. Кол канчага кесилет десе, бул кол махырдын эң аз өлчөмүнө кесилет. Бул деген канча? 10 дирхам. 5000 сом, доллар кымбаттап 7000 сом. 7000 сом, 5000 сом. Демек 5000 сомдон азы. Бирок бул талаш маселе жыйынтыгында боло берет бардык нерсе. Бардык нерсе боло берет. Мисалы үчүн, вечеркага реклама берди. Үй сатам 250 квадрат метр, 250 доллар деди. Сен көтөрүп бардың дагы, жетелеп бардың дагы, акчаны санап берип тур, документин алып туруп, нотариуска бардың, бүттү кетти, ал дагы жарай берет. Демек, кайсыл кыймыл аракет соодага даллат кылса боло берет. Кээде бир тараптан үн чыгып, бир тараптан сөз чыгат. Бирөө кыйкырат, саттым 1000 сомго саттым десе келип туруп 1000 сомдун колуна карматасың, буюнду алып кете бересиң. Ошол дагы соода болуп эсептеле берет. Негизи шариятыбызда мындай сөздү ишчесин деп айтылган эмес. Болгону ыраазылык керек соодада. Ошол ыраазылык кайсыл кыймыл аракет менен сөз менен билинсе, ошол иншаалла соода болуп эсептеле берет. Ва иза аужаба вахидун qabilal akharu kullal mabi'i bi kulli thamani deydi. Biri aytты, көп koylar var. Şu koylardan bardığı 10.000 so'mga al dedi. Satıp alıcı keldi dağı aldım dedi. Degende bu sattım dedi. Optom aytты, optom aldı, bu soda dürüst boladı. Ау тарaka же оптом айтты тик албай койду, бул дагы дурус, эми өзү билди деген сөз. Бул деген кандай? Бул деген сөз оптом айтканда, оптом алсаң соода бүтөт, бирок оптом айтканда сен келип туруп экөөнү алам дей турган болсоң, жана оптом айткан баа менен бул кетпейт деген сөз. Ага жаңы айтыш керек. Сен айттың да оңгой турат, шунун бардыгын ал деди 10.000 сомго. Анан алдым деди 10.000 сомго. Бул бердим де соода бүттү. Анан келип айтты, ал 10.000 сомго деди. Тиги айтты, мен 8 алам деди. Өзүнчө эле болот да 8.000 сом депчи. Жок, бул да дурус болбойт. Эгерде оптом айтканда алсаң, бардыгын айткан акчага алышың керек, же бардыгын ташташың керек болот. Эгерде бөлөкчө соода кыла турган болсоң, анда сооданы кайра баштан башташың керек болот. Анткени соодада утур жаңы айткан сөз, жаңы сооданы баштала берет деген сөз. Уй сатам, 10.000 сомго сатам деди. 10.000 сом болду. Анан бирөө келип 8.000 сомго деди. Бул 8.000, 10.000 сом деди. Уй сатам, макул 9.000 сомго деди. Уже мурдагы 10.000 сомду өчүп 9.000 сом, аукцион өзүндөй. Утур кийинки айтканы мунукуна өчүрүп кете берет. Түшүнүңөрбү? Утур кийинки айтканы мунукуна өчүрүп кете берет. Анан уй сатам, 8.000 сом алам деди. Саттым, алдым, соода бүттү ошол жерден. Ошол аукцион жана Балканды уруп аткан аукцион ошол шариатка туура келет. Акыркы айткан мурдагын өчүрүп кете берет. Бирок аякта кымбаттайт, бизде арзандайт. Аякта кымбаттайт. Кээде бизде да кымбаттап кетет. 8.000 сомго алдым деди. Жок, 10.000 сом деди мисалы үчүн. Анткени ал сатам деди да. Бирок саттым деген жок. 8.000 сом сатам деди. Кел көбөйүп кетти эле 10.000 сом деди. 10.000 сом болду кете берет. Мисалы, ал өзүнүн ыктыяры. Illa iza bayyana thamana kullin. Бирок майдалап сатып алса болот, 10 койду койду да айтты. Мына 10 кой 10.000 сом деди. Мына 2 козу булар 600 сомдон, ана мына 2 чоң кой 1400 сомдон, калганы 1000 сомдон деп басын айтып, общий 10.000 сом деп койду.
Эгерде ар биринин баасын айтып туруп, оптом айткан болсо, анда тиги киши келип туруп, ошол тандап алат да канча кааласа, ар биринин баасын берсе боло берет. Бул деген сөз оптом саткан жери жок, ар биринин баасын бөлүп сатты деген эле маани. Бул деген эле маани. Албетте булардын бардыгы акыл эсибизде бардыгы бар. Экинчи сүрөт аны түшүнөбүз бардыгыбыз. Бирок биринчи сүрөттү көп адам түшүнбөйт дагы, ызы жыгыла берет. Мен айткансың, мен жарымын алдым, болду. Жарымына мынча, анткени андай эмес. Анткени адам кээде начар товарын жакшыга өткөзгүсү келет. Кояк сагы менен 100 дейт. Бир сары бир котур козусу бар, аны өзүнчө эч ким ит дагы жебейт аны. Эмне кылыш керек? Эптеп сатыш керек. Айтат, мына 10 коюм бар, 10 000 сом деди. Арасында бир 600 сомдук, бир 500 сомдук, 200 сомдугу бар. Bir optom aytты. Анан тиги келип туруп, ар 1000 сомдон экен деп жарымын алып кетсе, эч ким албагандар калып калат. Негетен сөз бар. Ата даңкы менен кыз өтөт, мата даңкы менен бөз өтөт деп. Эч өтпөгөн, кеч куктаган кызың, атасы кыйын болгон ошону кыз деп ала берет элдин бардыгы бар. Адамдар ушунда саясий үйлөнүү болуп калган азыр. Катын албай кайын ал деген сөз бар Кыргызда. Адамдар кайын издейт, анан кийин катын издешет барып. Адамды таап алып туруп, таксырдын кызы бар бекен деп сурайт кийин. Эмне үчүн? Ал чоң чиновник сени ишке апарат ошока. Теплосотто иштейт, бир жакта иштейт, ушундай ошого барышың керек. Деди деп атат мисалы үчүн. Адамдар ушундай болуп калды азыркы учурда. Бирок бир чети жакшы. Жакшы экен ушундай. Жакшы ата кызына жакшы тарбия берет. Ал өзүнүн башка тарабы дагы бар. Пайгамбар алейхиссалам айтат, таштандыга өсүп калган кызыл гүлдөн тикенеги бар, кызыл гүлдөн сактангыла дейт. Бул деген тарбиясы жок болуп калып, бирок бети жылтырагандан сактан деген сөз. Кээде биринчи эле күн келет, өз сойку болуп жүргөн, сразу жолук салынат, бетин ушундай кылып, мистен коюп алса, сен париште деп ойлоп аласың, онун тарыхын эми Кудайым бетин ары кылсын. Мисал үчүн. Ошон үчүн каяктан үйлөнүп атасың, ким, адрес кандай, дерек кандай, кимин кызы билиш керек. Мен балдарга кээде кеңеш берем, туура ал жолук салынбаса деле жакшы жердин кызы болсо, ошону ала берсең, эртеси жолук салынып алат. Анткени ага жеткен жок даават болгон. Бирок фитра таза, салима. Ошон үчүн тарбияга биринчи маани бериш керек, краскага аз кырылбаш керек. Красканы жуусаң кетип калат. وما لم يقبل بطل الإيجاب إن رجع الموجب أو قام أحدهما وإذا وجد لازمه. Emi biri aytты, men sattım 5 somga uşul almanı dedi. İcap ketti. Hiç kim çıkpay koydu. Çok soda, çok boldu. Sattım dedim ki, niye albaysın adı ilaçtın gereği yok. Sen başta koydun, biri hiç kim algan yok deydi. Sen özün ayttın, men sattım 5 somga uşul almanı dedin. Anan deptir oylanıp ketdi, yok hayır men kayttım boldu dedin. Ben sattım dedim, buraya gelip aldım ben 5 somga dediler, yok ben sana berbeyim dedi. Uca soda püttü. Bay ayttın elen ko sen. Davay de ayta alıp aytağını. Ötken çakta aytsa dile mi? Ha? Sattım da ötken çakta aytsa dile mi? Bu gavı? Ne? Yok geçiresin, satam da aytkan bolsa. Sattım degende tek aldı bir toşana soda püttü ova. Satam dedi. Yok, bu bunday. Sattım dedi. Sattım dedi, ötken çakta aytı sattım dedi. Anan biri alganга чейин эле мен кайра кайттым деди, уже бүттү аныкы деген сөз. Эгерде бирөө саттым дегенден бирөө келип туруп алдым десе, уже алып кетти аны. Түшүндүңүзбү? Ооба, ушундай. Эгерде саттым деп туруп, анан кийин эч ким келип да кайра кайттым деген болсо, мисалы үчүн, же болду деп, же басты өзгөртүп берген болсо, кайтып берген болсо, анда аны бирөө саттым дедиң элең го бая, давай бер деп айтпайт, экинчи содага мансук болуп кетет дейт. Же ау кама ахадухума, же экөөнүн бир ордунан туруп кетсе. Biri sattım dedi. Biri şu sana mesinde satıp alayım, satıp aldım bana 10 somga ber dedi. Onun çıpay turup gitti ginesi. Bunu turup gitti. O şey mene soda emne bütüp kalgan bolu septele. Soda ulanbay kaldı degen söz. Demek sattım dep aytkan adamga hiç kim жооп бербей койсо, sattım dep aytkan adam özü kaytıp getse, soda kılıp atıp ele, pütölek durup ele, satam alam dep atıp ele, ökönü bir oradan turup başka jaka ketip kalsa, teman başka jaka burup davay onu emede tigi emne misal üçün Türkiye'de dep başka bir söz götüp getse, tema özgörülüp getse, mesele buzuldu degen söz. Misal üçün biri aytты, men 10 somga sattım dedi. Men bunu alayım, men oylanıp atam, ana munda kандай dep basıp surap atıp anan keyin özünчө эле политикага кирип кетти. Депутаттар мындай өбүрүнө кетип. Анан айландырып келип анан кайра мен алдым 10 somga десе,
уже алдым өтпөйт. Тиги кайрадан бердим болуш керек. Анткени жанагы сөз башка жака өтүп кетип калды деген сөз болот. Адам кеде ушундай кылат, сүйлөшүп атып, содулашып атып туруп, адамды жибит үчүн ан таякка жени бир нерсени сүйлөп, бир жак айлантып анан кайрап келет. Кайрап келгенде анан кийин тигесинен чыгып калып макул дей бериши мүмкүн да. Жок, ошо макул деген күндө деле жеге макул дегенге чейин мурдагы сөзү менен бул бүтүп калбайт, кайрадан жаңадан баштап макул деш керек болот. Түшүндүңөрбү? Айтор соода бүтпөгөн болуш керек. Wa iza wujida lazima. Мына, ушул жерде. Эгерде алдым болуп, анан бердим болуп, экөө тең өткөн чакта болсо, соода лазим болду. Болду, буза албайт аны. Соода лазим болду, аны эч ким буза албайт. Ижаб, кабул, сахих соодада пайда болуп, табылып калган болсо, анда лазима. Экөөнө тең хияр берилбейт, экөөнө тең ыктыяр берилбейт. Мен алгандан кийин болду эми, мен 3 күн ойлонуп берейин башка. Аны шарт кылыш керек. Шарт кылбай туруп алдым, бердим деген болсо, анда бүттү ошо менен. 1 мүнөттөн келип кайра ал десе, албай коюш укугу бар. Bir gana şartı menен, 3 gün şartı menен, xiyarul ayıbın göröyün, 3 gün vaqt ber, 1 gün vaqt ber, palan gün dese, tigi kabul kılıp ber, şunday bolot. Eger antpey türlü aldım berdim bolgan bolsa, soda şo menен büttü. Biroq bir gana uçurda ayıp açık çıkıp kalsa, sen aytkanday bolbay kalsa, başka olup kalsa, oşundu soğudan buzgan soňa tuğra gelet, biraz tur onun süretleri gelet. ويعرف المبيع بالإشارة لا بذكر القدر والوصف إلا في السلام. Emi satıp atkan buyum egerde maksus adamlar karmap, je görüp, je jalap göre turgan bolsa, anda işaret menen bolat. Eger oşonu karmap görüngө mümkünçülük bar bolsa, je karmap görбөсөң, münti aytıp berem degen bolboyt. Misal üçün bal turat. Anan bal satıp atsaң, kanday dese sen şirin bal deysin. Anan jegenge bolboyt deydi. Bu şirin bal, yok. Karmap görgөнгө, damın tatıp görgөнгө mümkünçülük bar bolup turgan tavar bolsa, anda işaret menen bolat. Mına gör deydi. Barıp alıp karmap görüp, jitap bardığın bilip oşondo gana bile alat. Egerde antpey turup üşense, anda bul tuura emes kılgan bolup eseptelet. Görө turgan nerseni görgöndü үйрөнүш керек. Бул магазинде деле бар. Ич кийимден башканын бардыгын кийип уруксат берилет, чынбы? Ич кийим кийгенден жылаңач кийип алсаң, аны кайра бирөө иштетилген болуп калат деген сөз да. Башка кийимдерди кийип көрсөң, ал албетте боло турган маселе. Вала би зикрил кадри вал васфи. Анын өлчөмүн жана сыпатын айтып берүү менен чектелинбейт дейт. Чектелинбейт дейт. Сооданын дурус болушунун шарты сатып алынган буюмдун ошонун анык билингенге чейин аны үйрөтүп айтып билүү дейт. Талаш тартышты кесүү үчүн дейт. Эгерде жаныбызда бар болгон болсо, ишарат менен мына ушул буюм деп айтат. Ошол жетиштүү болгон болот, мисал үчүн. Ооба. Илля фис салам. Бирок салам деген нерсе бар. Бул салам деген сөз кандай? Азыр акчасын бересиң, кийин аласың. Кейде товарын бир акчасын кийин аласың, мисалы. Ошого нерселер бар. Ал салам өзүндө келгенде болот. Ал убакта сыпатын гана айтасың. Мисалы үчүн, сага акча берем, сен мага мындай сорттогу мындай будай алып келип бересиң деп, аны сыпатын айтып, ал жок нерсе азырынча, мисалы үчүн. Ага уруксат болот. Бирок азыр нак боло турган нерседе ошол нерсенин өзү сөзсүз түрдө керек болот. Эгерде жанагы нерсе жок болсо, бирок ошонун үлгүсү боло турган болсо, үлгүсүн көрүп жетиштүү болот. Мисалы үчүн 100 тонна будай алсам, 100 тоннанын баарын көрүш шарт эмес. Ошондон бир учап келиптир, ушундай бардыгы десе, ошону көрсөң сага жетиштүү болот. Окшош болгондор. Жаңгак мисалы үчүн, картошка мисалы үчүн, же уун мисалы үчүн, ошондон азыраагын көрсөң, үлгүсүн көрсөң, ошол жетиштүү болуп эсептелет. Бирок койлор болуп, 100 койуң бар болсо, бир койду көрсөтүп бар ушун андай болбойт. Бири-бирине окшош болгондор. Анткени бизде товарлар кыйми, анан мисли болуп бөлүнөт. Кыйми дегени анын кыйматы бар. Ар бир өзүнчө баасы бар. Ал эми мисли деген бири-бирине окшоштор. Эгерде мисли болгон болсо үлгүсүн көрсөң болот. Эгерде кыйми боло турган болсо, анда анын ар биринин өзү ишарат менен көргөнгө туура келет. Wassamanu bi ahadihima. Alemi akça ekönün biri menen bolot deyt. Birincisi ölçömdü aytıp, je sıfatты aytıp, je işaret menen bolot deyt.
Акча муну акча деп көрсөтөт, алтын илгер алтын да. Эми азыр бизде бул маселе жок. Анткени бизде азыр билип калдык. Доллар, сом, рубль, евро деп билип алдык биз. А илгер андай эмес эле. Бухаранын алтын акчасы, Коконун алтын акчасы, Макканын алтын акчасы, Султан Сулейман алтын акчасы Хуррамдыкы деп бөлүнөт эле. Ошон үчүн муну акча деп акчаны көрсөтөсүн, же айтып туруп паланча Бухаранын акчасы деп көрсөтөт эле. Азыр эми андай эмес, азыр айтасың кыргыз сому, же өзбек суму, же казактардын теңгеси, же орустардын рублю деп айткан болсоң, ошол жетиштүү болот. Ожек айтсаң дагы жетиштүү ошол нерсе болот. Ал эмес. Мисалы үчүн айттың, содалаштың, үй сатып атасың да, канчага дедиң? 100 миңге дедиң. Жок 90 миңге бер, жок 100 миңге бер. Макул, сага жок, мага жок, ортого 95 миң деп баалаштың. Анан эртең менен нотариуска келесиң дедиң. Келсең сен 95 миң сом көтөрүп келдиң. Ал айтат, 95 миң доллар дейт. Сен айтасың 95 миң дедиң го, 95 миң, бир тынач кеми жок. Даже 5 миң кошуп коюн, 100 миң мына сага. Же өтпөйт аныкы. Анткени ал муштарак болуп калган, ошол адат аны муаввал кылып берет. Анткени бизде крутой, чоңураак, круптуу нерселер доллардан алып көнүп алганбыз дагы, майдараак нерселерди сом менен алып көнүп алганбыз. Демек үйдө бизде эмне доллар менен кетет, андан башка нерсе сом менен кетет. Ошол сыяктуу маселе. Демек акча ишарат менен болот, же болбосо испаттап берүү менен. Азыркы учурда бир нерсе менен болот, так айтуу менен болот. Умла деп коет, кайсыл акча бирдиги, ошо менен соода жетиштүү болот. Антпесе соода болбой калышы мүмкүн. Эгерде айтты мисалы үчүн, кээ бир нерсе бар, акчага дагы мисалы үчүн кээ бир өлкөлөрдө, мисалы Сауд Арабиянын өзүндө $1 370 канча? 371 реал. Демек акчасы күчтүү. Кээ бир жерде доллар дагы ошол өздөрүнүн акчасы дагы бирдей эле болуп калат. Экөөнүн баасы бирдей болуп калган жерде жанагы акчаны бирдиги айтылынбай калган болсо, соода бузулат. Биздики сыяктуу соода бузулбайт, биздики сом менен кете берет. Мен сум деген бошум десе, жок суму Ташкентке барбайт, бизде сом деп ошо менен кете беребиз бардыгы. وَيَصِحُّ الْبَيْعُ بِثَمَنٍ حَالٍ وَمُوَجَّلٍ بِأَجَلٍ مَعْلُومٍ. Соода дурус болот хал акча менен. Хал деген азыр бар акча, нага акча менен. Саттым, алдым мынаке. Бул сооданын негизи ошол. Бересин, аласың. Ошол бар акчанын өзү менен. Ва муаджалин би ажалин ма'лумин, ошондой эле товарды азыр алып, акчаны эртең бере турган болот. Же бүрсүгүн муаджал деп коет, бирок мөөнөт так болуш керек. 1 жумадан кийин, 12 күндөн кийин, 4 сааттан кийин ушундай. Же Рамазан айынын башы киргенде, мисалы үчүн, ошондой так мөөнөт менен болот. Далил أنه صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا له من حديد. İmam Bukhari rivayet kılat, Peygamber aleyhisselam bir jөөттөн tamak satıp alıp turdagı bir vakit, belgili vakitga çeyin. Anan özünün temirden bolgon emesi var eken. Soğutu var eken, çöp soğut dep koyut. Oşonu emneye koyuptur, güröge koyuptur tiyaka, zaloka koyuptur. Demek bu akçanı belgili möötke alıp al degen söz. Tavardı al da akçandan berem dedi. Başka bir hadiste Bukhari Müslim'de Men aslafa fi tamrin felyuslif fi kaylin ma'lumin ve vazin ma'lumin ila ajali ma'lumin. Kimdegim kurmanı karızga vere turgan bolsa deyt, misal üçün deyt. Satып ala turgan bolsa kurmanı deyt, tarazasın taktasın deyt, uaksın taktasın deyt, anan kaçan eken taktasın bardığın deyt. Misal üçün 5 kilogram kurmalar turgan bolsa, oşol kurmanın basın taktap alıp turup, anan akçasını kaçan beresin. Kurman hazırlasın, akçasını kaçan beresin, şonu taktaş gerek, uak tapkanda verem, yok anda ötpöyt. İnşallah berem, Kuday halası yok, anda ötpöyt. Kuday halası oturup bergenine. Türk uak tak boluş gerek. Bir öyle surayet namaz okuvaysın dese, inşallah deyt. Kanda inşallah. Kudayım seni kağlamak dursun, sana parız kılıp buyurup koyduğu. Benim sana atan kat gerek, besemesi gerek be. Penden namaz oku degen. Adamlar tan kalasın gebirlerge. Ne desin öyle Kuday kağlasın deyip Kuday'a şıltı kılıp koydu. Elbette bu doğru emez. وَلَا يَدُرُّ الْجُزَافُ اِلَّا فِي الْجِنْسِ بِالْجِنْسِ. Cüzaf degeni bolcolda satуу degeni. Orus kempirli satıp oturat. 5-6 alman çöğe koyup kança sen kuça munça dep koyat misal üçün.
Ошондой башка жакка барсаң да эле болот, мисалы үчүн. Так салмагын билбейсиң, так санын билбейсиң, грамм билбейсиң, бирок көрүп турасың. Анын зыяны тийбейт шарият боюнча, мисалы топ кылып сата турган болсоң боло берет, эч кандай зыян тийбейт, бирок жыныска жыныс сатканда тартыш шарт болот. Мисалы үчүн буудай турат. Бир үймө канча буудай? Ушу 300 сом. Алдын кете бер, боло берет. Бирок сенде буудай бар. Сенин буудайың американский буудай экен. Саңа аялың айтты, мен китайский буудай жейм деди. Американский жей бер, жок. Мен ошо эмеге жанагы Билл Клинтон ким ошактагы мен капа болуп калды, мен только китайский жей. Макул дедиң. Базарга бардың, менде американский буудай бар, сенде китайский буудай бар, алмаштыралык. Ушу бир капка, жок андай өтпөйт. Жыныс, экөө бир жыныстагы болуп калса, анда экөөнү тең өлчөп алыш керек. Тигин тарзага тартыш керек, буну тартып туруп 100 килеге 100 киле, 5 килеге 5 киле болуш керек. Бул жузафан болжолдоп мындай алмаштырганга тыюу салынат. Ал эми эки башка нерсе болсо, же тыйынга боло турган болсо, анда кете берет. Кырмандан жүгөрүнү алып келдиң, үйүп койдуң. Канча? Турушу канча турушу? Айтасың, турушу таксыры ушу 5000 сом дейсиң. 4000 сомго бересиңби? Жок, 4500 сом. Алып кеттим, болду, сал. Канча кап чыгат, канча кило чыгат, ага эчтеке болбойт. Шарият ошону дурус деп билет. Айымдагы нандар кандай болот? Бир башынасынан нан алып, экиси өтөт, бирөөсү кичинекей жабат, бирөөсү чоңураак жабат. Алар кандай? Ал маселе айтылган. Негизи ал дурус эмес аслында шарият боюнча, анткени нан чоң кичине ар кандай болуп калат. Бирок Бухара алымдар айтышат, ошол үрф ошого кетип, адамдарда кыйынчылык болуу себептен ошону кечирим деп билелик дейт. Ал эмес бир хадисте келет, урматтуу базарда жүргөндөр, соода сатыкта каалабасаң кээде жанагыдай уруш жаңжал аралашып калат, кээде анча-мынча өзүң биле билбес малейший харам аралашып калат, өзүң билбей каласың. Кээде кичине алда бересиң, кээде башың ийке бересиң, мисалы үчүн бир некегечи, Анан ошон үчүн ошол кылып аткан соодаңарга садака аралаштырып тургула дейт. Садака аралаштырып турсаңар, иншалла бардыгы адал болуп кетет деген хадис бар, бир аз туруп иншалла келип калат. Анткени Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Аз-захабу биз-захаби, ал-фиддату бил-фиддати, вал-бирру бил-бирри, ваш-шаиру биш-шаири, ват-тамру бит-тамри, вал-милху бил-милхи, масалан бимислин, саваан бисаваء, ядан биядин. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد дейт. Алтынга алтын, күмүшкө күмүш, буудайга буудай, арпага арпа, курмага курма, тузга туз дейт. Окшошуна окшошу дейт. Барабар колмо-кол сатылсын дейт. Колмо-кол барабар сатылсын деп ошентип узун хадис кетет дейт. Ва мутлaqu самани ютлaqu алал арважи. Эгерде акчаны айтканда мутлак айтып эле 150 деп койгон болсо, мисалы үчүн ошол өлкөдө бир канча акчалар бар. Иштетилет, мисалы үчүн базарда. Иштетилсе ошол 150 деп койгону ошол өлкөдө эң көп иштетилген акчага кетет. Эң көп иштетилген акчага кетет, мисалы үчүн. Бизде айттык, бизде башка. Чоң нерселерде доллар, кичине нерседе эмне биздики сомго эсептелинет. Ана мен евро деген болчум десең өтпөйт. Анткени бизде ал раваж тапкан эмес. Раваж деген эмне? Адамдар көп иштеткен деген сөз. فإن استوى رواج النقود فسد إن اختلفت ماليتها. Эми бир эмес, бирден ашык акчанын иштегени бирдей болуп калыптыр. Сом дагы, доллар дагы, курсу дагы бирдей экен, анан экөөнүн иштетилиши дагы бирдей экен. 150 деген дейт. Эгерде экөөнүн малият, экөөнүн кыйматы, экөөнүн курсу бирдей болгон болсо, анда соода бузулбайт, экөөнүн бирин берип кете берет, эч ким күйбөйт анда дейт. Бирок курсунда бир аз айырмачылык болуп калып, бирок экөөдөн иштетилип аткан болсо, ал убакта соода фасид болуп бузулат, кайра баштан башташ керек болот. Соода батыл анан фасид болуп экиге бөлүнөт. Батыл дегени баш оту менен болбойт дегени, жок нерсе. Чочканы сатса чочко соода батыл болот. Бирок акчаны жанагыдай кылып туруп, мутлак айтып коюп туруп, анан тактабай койгондо бул соода фасид болот. Фасид деген бузук сооданы оңдоп кеткенге мүмкүнчүлүк бар. Ал эми батыл деген оңдоого мүмкүнчүлүк эмес. Кышайып барат, фасид бузулду, оңдоп кетсең болот. Батыл соода аны оңдоого таптакыр болбойт. Айырмасы мына ушунда.
Wa in bi'a zu afradin kulle vahidin bi kaza. Fa in lem tetefawat sahha fi vahidin illa fela asla. Bu yerde bir kızık mesele var. Muhtasarga yazılgan Abu Hanifa'nın pikiri birok fatva sahibenin sözünde beriledi. Muhtasardagi amal kılınbagan sözlerinin biri mına uşul jerde. Men de Abu Hanifa'nın aytkan sözün emmi üçün aytkandygyn köp düşünüp algan jokmун, birok hakikat üçün aytıp beriş kerek. Antkeni Abu Hanifa'nın akılında emes, barыбыздын akılыбыз. Balki oşol wagtda jaşaganda biz аны düşünmökpüz. Bul kandayça? Egerde satılıngan bolsa, köp müçeleri var nerseni her biri munçadan dep. Misal üçün sizde sotuk satıp, köp telefon satıp oturasız. Ayttığınızdağı her biri 100 somdon dediniz. Her biri 100 somdon dep ayttınız. فَاِنْ لَمْ تَتَفَاوَتْ صَحَّ فِي وَاحِدٍ. Eğer de uşlardın bağları birbirinden ayırması çok bolup, buyumlarındağı birbirinden ayırması çok bolup, bardığı okşaş bolgan bolsa, bulardın bardığı misli olup durgan bolsa, misal üçün deyit, صَحَّ فِي وَاحِدٍ. Oşonda biröөнü satıp algan gana durus bolat Abu Hanife aytat. Misal üçün ayttınız, mına 10 sotka 10 bin som, her biri 1000 somdan dediniz. Siz gelgende 10 sotkany 1000 somdan her birini dep turup, bardığını algan hukukunuz jok eken dağı, biröөнü 1000 som kalalat eken, salem kalganı alış üçün dağı suraşыңız gerek eken. Abu Hanife şunday deydi. Eğer bardığı okşaş bolganda. Eğer de ar kanday bolup kalsaçı dese, anda birinde kalganga durus emes dep Abu Hanife şunday Hazreti Abu Hanife. Bilmedim, balki oşoluçu da şunday olup durup, anan ошондон bir aldamçılıkka yol verilip kalışı mümkün beken je başka bir nersebi, je başka bir tekstten şunday düşüngen boluşu mümkün. A birok dünyanın bardığı oşonun içinde sahibeyin dağı jok. Eğer de şunday aytkan bolsa, anda bardığını alganga dağı bolat, biröөнü alganga dağı bolat. Eğer de her birinin basın özünçe aytıp bergende deyit. Misal üçün üyümek buğdaydı gösterip durup, misal üçün aytdı da, uşul üyümek buğday dedi dağı, her bir koçuşu, misal üçün her bir çakası 100 somdan dep aytıp koydu. Üyümek buğdaydı gösterip, her bir çakası 100 somdan degende, men oşonun bardığını aldım dep turup ölçüp alıp kete berbeysin, bir çaka satıp alap, şo men sodağın büttü, kalgan alıp turgan bolsoň, жаңыдан baştaşın gerek dep uşuntet. Bul Abu Hanifa'nın pikirinde. Antkeni Abu Hanife aytat, bunun bardığını alalbagandığı üymekti gösterip durup, her bir çakası 100 somdon degende bardığını aldım desen, bardığının basın bilbeysin, basın bilbegende maşgul bolup kalat deyit. Her birini ösöptep çıkıp dur, 10 çaka dep aytsanganda bir jönüne birok üymekti gösterip belgisi sanıkın, her bir çakası 10 somdon degende, demek bir çakalasın 10 som, dağala turgan bolsoň dağı süleşip dağalışın gerek bolat. Antkeni opşi jalpısının bası belgisiz bolup kaldı deyit. Abu Hanife özü soğudagar adam bolgon. Soda meselesinde Abu Hanifa'nın sözün soda aralashkan düşünböse bizge okşogondor düşünbeyt hani köp nersesin. Antkeni kede oşol karapayım adamdardı oşonun aldıp koyuşu mümkün. Oşonun üçün Abu Hanife üymek gösterip durup her bir çakası mınçadan, her biri mınçadan dep aytkanda biröön alganga dürüs bolut, kalgan alganga dürüs bolboyt dep aytты. Kalganın dağı sodalaş alış gerek ele degen. Antkeni kede özün dele bilbey kalasın. Misal üçün birөө gelgende ala ver deysen alıp atkanda kızganıp ketip algın gelbey kalat misal üçün. Oşon üçün adam kança çaka var ekenini bilse, kiyin aytkanda bir jön, narkı ba meşgul bolgon üçün bolboyt deyt. Birok oşoga karabastan sahibeyin anı bolu veret dep fatva sahibeyinin sözünü berilet. Ve fil kulli inde Abi Yusuf ve Muhammed ve bihi yufta. Ve huwa kavlu Malik ve Şafii ve Ahmed. Demek cumhur bir tarafta, Abu Hanife bir tarafta. Bunlar aytışat tuğra, siz aytıyorsunuz başında ayakta kança çaka, kança kilogram var ekenini bilbey tavız deyit. Birok alıp atkanda akırı bilinip kalat ko deyit. Bilinip kalat ko deyit. Abu Hanifa'nın pikirinde ova bilinip kalat alıp atkanda birok iç açıp kalıp kayra sözüne kaytarda karşı ihtimaldağı bar deyit. Oşon üçün her bir çakan aytkanda şonun basını aytıp turgany özünçe bir jakşı gep bolat deyit. Kebir nerseni urmatda bir tuğandar başыңan ötkөрmöйүнчө bilbeysin. Misal üçün köp adamlar var, je üylenelek, je ayal öte jakşı. Anan problema gelip ayalım jaman falan tükün dese, min törbeysin dep oňoýla aytyp koýot da. Başında gelgen takıranda emes. Törbeysin, min törbeysin mi deyt, jok al isteken düşünelek bilbeyt, al degen jaşı gor, anın baldары var, başkası var şunday. Ketiri ber başka kattan olbaysın mı deyt. Başka kattan emes, bir kattan alış özü kança kıyın bolup atat misal üçün bu zamanda. Adamlar oşo başına gelgende bilet oşon nerseni. Oşon üçün kede biz düşünebizge de düşünbey kalabız.
ошого имамдарды түшүнбөсөк дагы амал кылган жакшыраак. Бирок бул жерде сахибенин сөзүнө фатва деп айтылыныптыр. Ошого амал кылабыз. Ошого эмне амал кылабыз? Ва бихи юфта дейт. Анткени муктасарда келип туруп, ана шартта келип калып туруп, фатва деп айтпаса, муктасарга амал кылабыз биз. Бирок шарттын өзүндө келип туруп, фатва буга берилет деп муктасардын хилафындагысын айтса, ал убакта ошол фатва деп айтылган сөзгө амал кылабыз. وإن باع صبرة على أنها 100 صاع ب100 فإن نقص أخذ المشتري بالحصة أو فسخه. Emi biri aytdı. Üymek buğdaydı gösterip aytdı. Muna uşul 15 kap buğday çıgat dedi. Her bir kabı 1000 somdan dedi. 15.000 so'm kuşu dedi, 15 kap çıgat, her bir kap 1000 somdan çıgat dedi. Keyin sanasa kapka salıp başlaştı da, başlasa 14 kap çıkıp kaldı. Ne kılat dese, 14.000 so'm tölöйт, her bir kap 14.000 alıp kete veret deydi. 14.000 tölöйт, anken 14 kap 1000 kaptan boldu, alıp oşonu kete veret, hiç kanda talaş yok bunda deydi. Avu fasaha, cihanı buzat deydi. Nege buzattız adamlar keyde 15 kap buğday gerek, bardık okşoş buğday gerek misal üçün. Jana unдар okşoşpay kalat, başka olup kalat, navaykanaga jabat, 15 kap un gerek, başka gerek misal üçün. Oşondo jaktırsa alsa 14 kap çıkıp kalsa, 14 kapın akçasını berip kete veret, je alba koysa dağı dürüst bolot. Antkeni aytkan baası demesi ölçüm çıkpay kaldı. Sodаны buz deseptelebet, bu normalini görünüş deydi. Wa in zada falil bayi'i. Eğer de kapka salıp başlasa 16 kap çıkıp kalsa-çı? Ne kılat tuğandarım? Mesele uşul jerde. 16 kap çıkıp kalsa, anda 15 kapını alat da 15.000 so'mун төлөp, bir kap oşol satıcının özünde kalat. Bizde birinci mesele düşünük de ikinci meselede anda emez. Nonda kaldım. Eğer döşenti janağı optom satkan bolsa optom alsa iştek emez. Bирок ушунча kap var, her bir kap munçadan dep bağlap berse, oşuncha kap algandan aşıp kala turgan bolsa, bul satuvчунун özünün mülkü olup kalıp tanap kete albaysın sen. Ala turgan bolsa, aga da koşuncha tıyın төлөшүң gerek. Bирок жаңы soda menen. Manik alınat, 15 kilo 50 kiloluk kap deyt, 100 kiloluk deyt, şunday. Söz türdü. وفي المزروع أخذ الأقل بكل الثمن أو تركه. والأكثر له. Emi bu janağı kilo menen ölçöy turgan, litre menen ölçöy turgan nerselerde. Bирок ошол нерсе метр менен болуп калса-чы, мисалы үчүн кездеме. Рулону көрсөтүп айтты, ушул кездеме dedi, içinde 50 метр var dedi, 50 so'mга al dedi. Bul hazır köp bizde, Madinadan kezdeme alganlar. Rulon uşunday dedin ha? 50 metr dedi. Uyga varsan 49 metr çıkıp kaldı. Mesela 49 so'm berim de aytpaysın. Oşol 50 so'munu beresin, oşol janağı 49 razı olsun, cihanı taştaysın, albayım deysin. Mesela uyga emes, uyuşadan ölçüp görösün. Emi bul 50 metr de ayttı sağa. 50 so'm dedi. Ölçüsün 51 metr çıkıp kaldı, al seniki olat. Al seniki olat. Düşündüңөрбү? Men uşunu. Al men kesip kalan 1 metr de aytpayt. Antkeni şariatыбыз боюнча эгерде жанагыдай метрлеп ölçүнө турган болсо, анда ушуну sıpat деп билет, sıpat өзү менен кошулуп кетиш керек деп айтат экен. Эгерде кем болуп калса, ошо кем боюнча аласың, ошол акчаны толук төлөп, анткени чындап эле ушундай. Кездемечилерге барсаң 1 метр, жарым метр болсо сага кошуп берет, жасатпай коёт. Аны эч ким албайт анткени. Көрдүңөрбү? Демек sıpatı менен дейт. Ошон үчүн кездемеге келгенде, же мисалы үчүн жерге келгенде, мисалы үчүн айтты, туğanım dedi, mende dedi, 10 sotuk yer var dedi, 10.000 dolar sana satan dedi. Barı ölçün 9 sotuk çıkıp kaldı. Ne kılasın? 9.000 dolar verin deysin mi? Yok. 10.000 dolar verirse o жерге razı olursun. Antkeni anda ihtimalı yok. Ya al ve ketip kalasın. 10.000 dolar dedi, 10 sotuk varsan 11 sotuk çıkıp kaldı. Oşol 10.000 dolar veresin, oşol 11 sotuktun bardığı seniki olur. Antkeni al, жердin bardığı özünçe bir bütün katarı karılat. Jer, metrle ölçönöt, gezdeme metrle ölçönöt. Misal üçün temir metrle ölçönöt, misal üçün oşol siyahtı meseleler. Metrle ölçөнгөндүн bardığı. Bирок keyde zamanга jaraşa özgörüş ihtimaldары var. Zamanга jaraşa özgörüş ihtimaldары dagы бар.
Бул ошол убактагы маселе. وإن قال كل ذراع بدرهم فبالحصة فيهما. Эми ушул жерде 50 метр бар. 50 миң сом дедиле да. Ошундай кылат. Бирок антпес 50 метр бар. Ар бир метри мынчадан деп, ар бир метрдин баасын өзүнчө бөлөкчө айткан болсо, анда эмне 49 метр 49 метрдикин төлөйт, 52 50никин төлөйт дейт. Бизде ушундай азыр. Илгери андай эмес экен. Илгери мына ушул кийим деп айтчу экен, кездеме деп, азыркы учурда бизде метр менен жазылат бардыгы. Чынбы? Демек, биринчи маселе сүрөт бизде жок. Бизде эмне жанагы ошол метр менен кетет. Рулон сатып атканда канча десе метр 50 сомдон дейт, 50 метр элчөсүн, 50 сомдон метр дейсин, чыкканда берип кете бересин. Демек, бизде азыр экинчи гана сүрөт бар, биринчи сүрөт табылынбайт, өтө сейрек. Кайра кийин келип калбас, аны билбейбиз. Мен билгенден ушундай анткени бардыгы метр менен жазылат. Бул кандайча? Илгери кустарды кол менен токулганда кездемелердин бардыгы. Анан аялдар үйүндө токуганда 3 метр, 4,5 метр токушат мисалы үчүн, 5 метр токуп алып келет. Анан ошону бүтүн бир кийим катары сатылчу экен да. Аны 40 койсо банкрот болуп калат мисалы үчүн. Же атайын килем алып келип токуганда мисалы үчүн, мага 3 метрлик килем эле, ери болжол менен 3 метр болсо керек дейт. Аны 40га мүмкүн эмес болуп калат. Ошол себептен улам чычырылып кетиши мүмкүн. Азыркы учурда жок, техника өнүктү, башка өнүктү. Азыр жанагы буудайдай кылып эле ошол жанагыдай метр-метрине бөлүп алып кетсе жарай берет дейт. Васахха байул бурри фи сумбулихи. والباقلاء ونحوه في قشره الأول. Бул эми буудай дейт. Буудай же күрүч, же арпа ушуга окшогондордун кабыгы болот сыртында. Акталганга чейин. Ошентип саткан болсо дурус. Айрыкча бул бизде ошол күрүчкө жакшы айтылат да. Күрүч бар, шалы, алганда арпадай сыртында кабыгы бар. Анан аны актагандан ал кабыгы кетет мисалы үчүн. Аны ошону кабыгы менен сатканда кээ бир адамдар жок, бул күрүчтүн өзү болбой калды, кабыгы болуп калды, кабыгын ит деле жебейт аны деши мүмкүн. Жок, андай эмес, андай кыйын болуп калды. Ошон үчүн жанагы кабыгы менен акталбаган күрүч дагы өзүнүн басы болот, сатсаң дурус боло берет. Анан акталгандан кийин сатсаң да өзүнүн басы бар дейт. Ошон үчүн биринчи өзүнүн кабыгы менен буудай же ушуга окшогон дандар боло турган болсо, ошол сатылса дурус боло берет дейт. Чын эле ушул сатылып эле жүрөт, эч кандай зыян жери жок, башка жери жок, жашообузда бул нерсе бар. Эмнеге айтып атканы, кокустан бирөөнүн пикирине келип калышы мүмкүн. Мисалы үчүн күрүч тактагандан кийин анын сыртындагы же мал жебейби, мал жебейби? Мал жебейт дейт, жебейт экен, күрүч акты жебейт, эчтеке жарабайт экен. Ал эмес күрүчтүн сабактары мен өткөндө көрөм, турат талаада эле. Уй жейби, жебейби билбейм, жебейт го чамасы. Жейби? Күрүчтүн жана сабактарынбы? Акталгандан кийинки мен топондучу? Топонду жебейт, О топонду мынакей көрдүңөр эчтеке жарабайт экен. Шубакка жарайт? Үйдүн шубагына, Тышканда жебейби аны? Печкага жагып калды азыр, Демек пайдаланса болот. Айтор ошол топону менен жабышып турган сатса болот дейт. Түшүнүктүүбү? Ажырат электе. وبيع تمرة لم يبدو صلاحها أو قد بدا ويجب قطعها. Эми курма дарак, же өрүк, же жанагыдай кадам жайдагы жанагыдай кокон гиларс, алча деп коебуз. Ошолорду сатса болот үстүндө турганда, толук быш электе дагы бышайын деп калганда, же бышкандан кийин деле дейт. Бирок сразу үзүп алыш керек аны дейт. Мисалы үчүн турат ушуну бар саттым дейт. Сатсаң дурус ошол. Же алма, эми бышайын деп калды. Ошону саттаң дурус, бирок биякта ооба. Сатсаң дурус, бирок саткандан кийин дароо жулуп алыш ага важип болот. Дароо жулуп алыш. Анткени чындап эле кээ бир алмаларды пышпай туруп терип алат, анткени барынча пышып калат дейт да. Ошон үчүн бышайын деп калганда, же быш элек болсо дагы дарактын үстүнөн сатып аласың, айтасың дагы мына ушундай үргүч баалап бересиң. Алып кете берет. Бирок жулуп алып кетиш керек. Калып неме болсо кандай болот десе, аны биякта айтат. Ва шарту таркиха аля шажари юфсидул бай'a.
Сатып алып туруп, эми ушул жерде дагы 5 күн абдан пышсын деп, ошо алманын үстүндө турсун, үзүлбөсүн деп шарт кое турган болсоң, соода бузулду. Анткени биз билбейбиз шамал эмне болот, башка бул Кудайдын шамалы өзү билет. Түшүнүктүүбү тууганым? Аны өзү билет, анда эмне соода бузулуп калат. Анда соода бузулат. Бирок үзгөнгө чейин болуп калса, мисалы үчүн ана өзөм, мына өзөм деп үзүп ат 2-3 күн калып кете турган болсо, же болбосо тура турсун анан жулам десе, шарт койбой туруп, илтимас кылып сурана турган болсо, андагы макул деп сатып алып туруп, мен район центринен барып коробка алып келе коеюн, жыгач яшик алып келе коеюн, муна деп жетпей калып кайра келе турган болсо, ага чейин турса макул. Бирок ошентип турсун деп шарт койсо, анда шартты сооданы бузуп коет. Кошумча нерсе болгон себептен. Шарт койбой туруп, таксы илтимас, түштөн кийин алып кетем деп туруп, барып коробка алып келип кайра кете турган болсо болот дейт. Geçen ovqatqa barsak, Molda Qutbuddin damla aytdı. Ne de aytdı? Ovqatda alma көп dayaqta. Eng şirin almalar ovqatda, bilesingizmi? Gün ısık bolğan üçün ovqat almalar tattуу bolot aябай. SSR убагында биринчи орунду алган булар. Almanın tattуулугунан. Anan o şerde almanı sodalayt deyt. Anan bul barıp maşina algаны ketсе, başka biröөгө кичине кымбатыраак айтса, буга сатып берет дейт. Жок, содан бүткөн сеники. Sen сата албайсың, экинчи сатканың арам уже. Sen aram iş kıldın, biröөнү buzdun degen söz. Gelip sodalaşat, anam bul maşina algаны ketti, түштөн кийин кайра келет, келсе эле башка бирөө келип 5 сом кымбат айткан болсо, 2 сом 1 тиын ошого сатып берет. Ana soodаны buzgan болот, мына ушул арам анткени. Sen башка бирөөнүкүн башка бирөөгө берип атасың деген сөз болот. Кет акчасын да алып алышат да, анан келсе, акчасын ма айнып калдым деп, акчасын өзүнө берип коет дагы, мунун акчасын алып алгандар бар экен ушул. Мына ушул дурус эмес. Kastifnai qadrin ma'lumin. Ошондой эле соода арам болуп калат, сен айттың, мына ушул бакта алмалардын бардыгын сага саттым дедиң. Эртең терип ала турган болду. Анан ичинен тергенден кийин 1 тоннасын өзүм алып калам десең, белгилүү бир өлчөмдү. Анда соодаң бузулат. Түшүнүктүүбү? Анткени өзү бардыгы белгисиз, мындай оптом эле турган соодат да. Ушунун бардыгын сага саттым, анан ичинен белгилүү бир өлчөмдү алып калам десең, анда арам болуп калат. Терип алгандан кийин мисалы үчүн. А бирок 4 alma турат, 2 alma турат, 4 almаны сага саттым, 2 alma башка десең, анда дурус боло берет. Түшүнүктүүбү? Бирок сага саттым 4 almаны, аласың, анан кийин 2 яшик алма меники болот деп шарт кое турган болсоң, белгилүү бир өлчөмдү берип ала турган болсоң, ошол нерсе шарият боюнча арам болуп эсептелет, урматтуу бир туугандар. Соода маселесинде мен далилдерге токтолгум келген жери жок, анткени биринчиден талаш маселе жок мында. Экинчиден далилге өтүп кетип калсак, негизги маселе унутуп калчудай. Ошол себептен мен далилдерге токтолбостон маселени өзүн айтканга аракет кылдым. Анан бул боюнча Мустафа Зарка деген чоң улуу устаз өткөн, анын атайын соода боюнча атайын жакшы китепчеси бар, сонун китеп. Бул азыр Жалал Абадта кыргызчага которулуп атат, сабак болуп атат. Анан мен мындан өтөйүн десем муктасар калып калчу, ошон үчүн мундагы бар маселе биякта жок болуп калса, ошондо кошуп айтып өткөнгө аракет кылып атабыз. Иншалла арасында суроолор чыга турган болсо, кагаз менен келгенде топтоп алып туруп, анан кийин айтканга аракет кылабыз. Аллах ыраазы болсун баарыңардан.